Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүнкү видеороликти математика боюнча негизги тесттин биринчи бөлүгүндөгү кездешүүчү алгебралык бөлчөктөрдү салыштыруунун ар кандай ыкмаларына токтолуп кетебиз. Слайдка көңүл бурсаңар, биринчи тапшырма. Эки тилкенин алдындагы эки чоңдукту салыштырышыбыз керек. Бул тапшырманын өзгөчөлүгү эки тилкенин үстү жагында жалпы материал берилген. М бүтүн оң сан деп. Бул материал А тилкесиндеги жана Б тилкесиндеги чоңдуктарга тийиштүү. Эки чоңдукту салыштыруу үчүн ушул материалды колдонолот. М бүтүн оң сан болгондуктан биринчи чоңдук бул буруш бөлчөк. Анткени алымы бөлүмүнөн чоң. Бардык буруш бөлчөктөрдүн мааниси бирден чоң жаага барабар болот. Биздин учурда А тилкесиндеги чоңдук бирден чоң. Ал эми Б тилкесиндеги чоңдук дурус бөлчөк, анткени бөлүмү алымынан чоң болот. Дурус бөлчөктөрдүн мааниси бирден кичине болот. Ошондуктан эки чоңдукту салыштырганда биз А тилкесиндеги чоңдукту чоң деп белгилейбиз да, туура жообун А деп аныктайбыз. Экинчи тапшырмага көңүл бурсаңыздар, А тилкесинде эки сандын көбөйтүндүсү, Б тилкесинде эки сандын тийиндиси берилген. Бирок бул учурда биз Б тилкесиндеги тийиндиге көңүл бурсак, бөлчөктү бөлчөккө бөлүүчүгө тескери болгон санга көбөйтүү керек деген ырастоону эстеп, биз бул тийиндини n көбөйттү 5-3 деп жазып алсак болот. Эки чоңдукту салыштырсаңар, булар барабар экенин аныктайбыз. Туура жообу В. Кийинки үчүнчү тапшырмада А тилкесиндеги чоңдукта айырма берилип турат, Б тилкесиндеги чоңдукта дагы айырма берилип турат. Жалпы материалыбыз бул А Бдан кичине жана 0дөн чоң. Эки чоңдукка тең тийиштүү. А тилкесиндеги чоңдукту өзгөртөлүк. Бунун үчүн жалпы бөлүмгө алып келебиз. Жалпы бөлүмү А болот дагы Б кемитүү А бөлүнгөн А деген бөлчөктү алабыз. Ал эми Б тилкесиндеги өзгөртүүлөр дагы ушундай болот. Бул жерде жалпы бөлүм Б болот дагы Б кемитүү А бөлүнгөн Б деген чоңдукка келебиз. Эми кошумча А Бдан кичине 0дөн чоң деген материалдын негизинде эки бөлчөктүн алымы да бөлүмү да оң мааниге ээ экенин аныктап алабыз. Демек, биз бул эки бөлчөктө алымы барабар болгондуктан биз бөлүмүн гана салыштырабыз. Алымдары бирдей оң бөлчөктөрдүн бөлүмү кичинеси чоң болот деген ырастоону эстеп, биз А тилкесиндеги чоңдукту Б тилкесиндеги чоңдуктан чоң экенин аныктайбыз. Туура жообу А. Төртүнчү тапшырма. Б жана С чоңдуктарын салыштырабыз. Бирок бул жерде кошумча материал берилип турат. А жана Б сандарынын арифметикалык орточосу А жана С сандарынын арифметикалык орточосунан кичине. Бул кошумча материалды биз азыр математикалык тилде жазып алалы. Силер билесиздер, эки сандын арифметикалык орточосу, мисалы А жана Б сандарын, бул А кошуу Б бөлүнгөн 2 деп жазылат. Мынакей силердин көрүп тургандай, тапшырманын шарты боюнча А кошулган Б бөлүнгөн 2, А кошулган С бөлүнгөн 2ден кичине деп жазып отурабыз. Эми барабарсыздыктын эки бөлүгүн бир эле оң санга көбөйтүүдөн же бөлүүдөн барабарсыздык өзгөрбөйт деген касиеттин негизинде биз эки бөлчөктү экиге көбөйтүп, А кошулган Б А кошулган Сдан кичине деп алабыз. Барабарсыздыктын бир бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө кошулуучуну карама каршы белгиде алып өтүүдөн барабарсыздык өзгөрбөйт деген ырастоонун негизинде А кошулуучуну жоюп ийебиз. Ошондо биз Б Сдан кичине деген барабарсыздыкты алабыз. А бул туура жообу Б дейт. Бешинчи тапшырма. Чоңдуктар x бөлүнгөн 2 деп берилет дагы эки сан менен салыштырышыбыз керек. Кошумча маалымат бул x-тин квадраты кошулган y-тин квадраты барабар 2xy. Бул жерде y 0-гө барабар эмес дейт. Бул эки чоңдукту салыштырууда биз жалпы маалыматты, же болбосо кошумча маалыматты өзгөртүп алабыз. Ал үчүн 2xy сол жака көчүрүп алып, муну эки мүчөнүн айырмасынын квадраты экенин аныктайбыз. Ошентип x кемитүү y-тин квадраты барабар 0 деп
алабыз дагы. Муну x кемитүү y барабар 0 деп жазабыз. Y-ти оң тарапка көчүрүп туруп x барабар y деген барабардык алабыз. Y 0 барабар эместигин эске алып, бул барабардыктын эки жагын y бөлүбүз. X бөлүнгөн y барабар 1 болду. Эми эки санды салыштырсак болот. 1 2ден кичине. Туура жообу Б.